Азыркы кычалышкырды алда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Орусиядагы Крокус Круп курулуш компаниясында иштеген 1000ден ашуун мигрант 4 айдан бери айлык ала албай жатышат. Алар негизинен Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары. Азоди радиосу жана Настоящее время кабарлагандай, жумушчулар 22 февралда наразычылык билдирип, маяна төлөөнү талап кылышты. Мигранттардын биринин айтымында аларды таратуу үчүн күзөтчүлөр асманга травматикалык куралдан ок аткан. Москвадагы Левобережный комплексин куруп жаткан жумушчулар ишке кирерде орточо 50-60 миң рубль айлык убада кылынганын белгилешүүдө. Алар башында келишим түзгөнбү же жокпу айлык маселесинде укук коргоо органдарына кайрылышканбы азырынча маалымат жок. Крокус Круп холдинг азербайжандык ишкер Ораз Агаларовго таандык. Компаниянын өкүлдөрү маяналарын марттын башында төлөөгө убада берди. Булак Азаттык. Ихсан турак жай кооперативинин кеңсесин өрттөөгө аракет жасалды. Бишкекте Ихсан турак жай кооперативинин салымчысы компаниянын Разакова көчөсүндө жайгашкан кеңсесин өрттөөгө аракет кылды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда милицияга 24 февралда саат 12:11 маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге башкармалыктын тергөө ыкчам тобу барып, кыргызстандык жаранды аныктаган. Саат 12:00 чамасында компаниянын кеңсесине жабырлануучу досу менен чогуу келип, кеңсесин өрттөөгө аракет кылышкан. Ихсан фирмасынын күзөтчүсүнүн кийлигишүүсүнөн улам алар өз аракеттерин аягына чыгара албай, ишкананын терезеси менен отургучту өрттөп салышкан. Өрттү ишкананын кызматкерлери өчүрүшкөн. Ихсан турак жай кооперативинин кызматкерлери аманатчыларга кайрылуудан баш тартышты. Бул факты милицияга катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. 2022 жылдын 12 июлунда Ички иштер министрлиги Ихсан Group Ltd кооперативинин директорлор кеңешинин төрагасы кармалганы тууралуу маалымат тараткан. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Ихсан Group Ltd коммерциялык эмес кооперативинин жетекчиси Абылкасымов Эрмат Камчыбекович болуп саналат. Кооператив 2020 жылы иштеп баштаган, 2021 жылы кайра каттоодон өткөн. Кооперативдин расмий баракчасында маалымдалгандай, жетекчиси Бекмурзаева Акинай Төрөбековна. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кооперативдин күмөндүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жарандарга 121 миллион 313 миң 950 сомдук зыян келтирилген. Булак Назар Ньюс KG. Пиязды экспорттоого киргизилген чектөө алынды. Айыл чарба министрлиги пиязды экспорттоого коюлган чектөөнү алып салуу боюнча токтом долбоорун иштеп чыкты. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Министрлер кабинети 31 январдан тартып 3 айлык мөөнөткө пиязды Кыргызстандын аймагынан чыгарууга тыюу салган. Токтом өлкөбүздүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана социалдык маанидеги азык-түлүк продукцияларынын бааларын турукташтыруу максатында кабыл алынган. Булак Сереп KG. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Украинада тез арада тынчтык орнотуу зарыл экендиги тууралуу резолюция кабыл алды. Буга мүчө мамлекеттер бул резолюцияга 23 февралда добуш беришти. Анын жыйынтыгында 141 мамлекет резолюцияны колдосо, 7 өлкө резолюцияга каршы чыкты. 32 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Тактап айтканда Россия, Белоруссия, Түндүк Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия резолюцияга каршы добуш беришти. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан добуш берүүдөн карманды. Алардын катарында Кытай, Индия, Түштүк Африка Республикасы, Иран, Армения, Куба, Эфиопия, Вьетнам жана Пакистан да бар. Түркмөнстан добуш берүүгө катышкан жок. Резолюция боюнча буга мүчө мамлекеттер жана эл аралык уюмдар Украинада дипломатиялык жол менен тынчтык орнотуу аракетин колдоону арттырышы керек. Ал эми бунун башкы ассамблеясы Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганы айтылат.
Ошондой эле резолюцияда Россияга багытталган Украинанын өтө зарыл болгон инфраструктура жана жарандык объекттерин аткылоону токтотуу тууралуу чакырык бар. Булак Назар Ньюс KG. Путиндин Байденге берген белеги 2021-жылдагы эң кымбат белек деп аталды. Орусиянын президенти Владимир Путин 2021-жылы Женевада АКШ президенти Джо Байден менен жолугушууда ага $12,000 калем жана жазуу комплекти белек кылынган. Бул анын ошол жылдагы эң кымбат белеги болгон деп айтылат мамлекеттик департаменттин протоколдук кеңсесинин отчетунда. Документке ылайык Путин америкалык кесиптешине кечээ жазуу топтомун жана калемди белекке берген. Мам департамент белекти албай коюу донорду жана АКШ өкмөтүн ыңгайсыз абалга алып келмек деп билдирди. Орусия менен АКШ президенттеринин сүйлөшүүлөрү 2021-жылдын 16-июнунда Женевадагы Вилла Ла Гранжда өткөн. Жолугушуу 4 саатка жакын убакытка созулган. Байден орус президентине америкалык бизондун кристалл фигурасын жана авиатор көз айнегин белек кылганы кабарланган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин алар стратегиялык куралдарды чектөө боюнча билдирүү кабыл алышып, бирок биргелешкен пресс-конференция өткөрүшкөн эмес. Булак Назар Ньюс KG. Кытай Тышкы иштер министрлиги АКШ дүйнөдөгү эң чоң согуш өндүрүүчүсү. Дүйнө Кытай орус мамилелери жөнүндө эмес, Америка Кошмо Штаттарынын планетадагы тынчтык жана стабилдүүлүк үчүн кыйратуучу ролу жөнүндө тынчсызданышы керек. Бул тууралуу Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ван Венбин 23 февралда Пекиндеги ведомстволук маалымат жыйынында билдирди. Мындай маалыматты Назар Ньюс маалымат агенттигине Кытайлык CCTV+ агенттиги билдирди. Мындай билдирүүнү кытайлык дипломат кабарчынын өтүнүчү боюнча АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нет Прайстын АКШ Кытай менен Орусиянын жагдайга жалпы көз карашы жана жалпы ниеттери бар деп тынчсызданып жатканы тууралуу сөздөрүнө комментарий берип жатып айтты. Ван Венбин белгилегендей, орус-Кытай мамилелери блокторго кошулбоо, тирешпөө жана үчүнчү тараптарды бутага албоо принциптерине негизделген жана планетада тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоо үчүн позитивдүү фактор болуп саналат. Бул жерде тынчсыздана турган эч нерсе жок. Чындыгында кооптондурууга тийиш болгон нерсе АКШнын дүйнөдөгү тынчтык жана туруктуулук үчүн кыйратуучу ролу, деди ал. Америка Кошмо Штаттары дүйнөдөгү эң ири согуш өндүрүүчүсү. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан бери дүйнөдөгү куралдуу кагылышуулардын 80%га жакыны Кошмо Штаттардын демилгеси менен чыккан. Ошондой эле башка мамлекеттердин эгемендүүлүгүн эң көп бузган өлкө. Кабарларга караганда, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Америка Кошмо Штаттары 50дөн ашык чет элдик өкмөттөрдү кулатууга аракет кылган. Кеминде 30 өлкөдө шайлоолорго аяосуз кийлигишкен жана 50дөн ашык чет элдик лидерлерди өлтүрүүгө аракет кылган, деди Ван. АКШ ошондой эле лагерлердин ортосундагы терешүүнүн эң чоң булагы болуп саналат деп кошумчалады Кытайдын Тышкы иштер министри. АКШ жетеген НАТО Афганистанга, Иракка жана Сирияга каршы согуш ачты. Натыйжада 900 миңден ашуун адам каза болду жана 37 миллиону качкын болуп, Евразиядагы туруктуулукка улуттук зыян келтирди. 4 тараптуу коопсуздук диалогду жана 3 тараптуу өнөктөштүктүн түзүлүшү Австралия, Улуу Британия жана АКШ AUKUS Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү коопсуздукка жана туруктуулукка олуттуу таасирин тийгизет. Бул да кооптонууну жаратат деп жыйынтыктады ал. Булак Назар Ньюс KG.